Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман бир туугандар. Мынакей кайрадан Кыргызстан мусулмандардын дин башкармалыгынын студиясында жүз көрүшүп жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Бүгүн биз сиздер менен Малайзия мамлекетине барып, Кыргыздын желегин желбиретип, Кыргыз Республикасынын атынан катышып келген биздин сонун бир көрсөтүү даярдаган турабыз. Биздин ал үчүн биздин студиябызга атайын конокторубуз келген. Ошо Кыргыз өлкөсүн Малайзияга таанытып, Малайзияда кандай бир өзгөчөлүктөр бар экен, алардын салты, биздин салт болгон бир жакшылык бир эфир уюштуруу алдында турабыз. Биздин студиябызга Азирети Мурда Азирети муфтийдин орун басары Ысык-Көл облусунун казысы Самидин Кары Атабаев жана биздин устаздын Самидин Кары Атабаевдин кызы Мариям айым келип отурат. Мынакей бүгүн биз сиздер менен бир чогуу ошол Кыргыз өлкөсү менен Малайзия өлкөсүнүн бир улуттук наркы, каада салты кандай экен, анан Кыргыз өлкөсүнөн барган багы делегациянын десек болот, аяктагы бир Малайзиядан катышкандардын багы билими, илими, Куран жарышы кандай болбосун бир кененирээк бир маек курсак. Андан берсе сөз башынан болсун. Самидин Кары, сизден баштайлы. Мынакей 5 октябрдан 12-сине чейин Малайзия мамлекетинде Куран жарышы өтпөдүбү? Анан бул жарышта кызыңыз Мариям айым кантип тандалып калды? Ошо андан кийин багы баруу шарттары кандай болду? Анан ал жерден кандай Куран жарышына канчалык бир даярданып бардыңыз? Багы дүйнөлүк болгондон кийинчи ошол жөнүндө бир кенен маек куруп берсеңиз. Жақсы, рахмат. Аллах Таалама шүгүрлөр айтабыз. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга салам дуаларыбызды айтабыз. Ошону менен бирге насип экен жанакыл Малайзияга конкурска мындан мен билгенден бир 5-6 ай мурун даярдык башталган эми. Кабар келип турат го, келип тургандан ал жерде биринчиден болуп ошол катышууга кызыктар талапкерлер онлайн конкурс өткөзүшкөн. Малайзия мамлекетичи. Анан ошол онлайн конкурска кызым дагы катышкан. Кызым да катышып, Куран окуп берип, алар бир сыйра көрүп, анан ошол 3 ай өткөндөн кийин жанакыл алардын бүт дүйнөдү тандоо туру. Анан бизге кабар келип калды, ушундай чакырууга сен дагы немеге конкурска талапкер катары онлайндан өттүң. Кудайым берсе, сен чакырабыз. Ким менен келесиң, сени ким коштоп келет деген анан суроолор, талаптар, кызыбыздан паспорту, анысы мунусу суралып башталды. Анан кызым мага айтып калды, ушундай кабар келип баштады ата деп. Бу Кудайдын бергени, биз онлайн тапшырып койгондон кийин эми ал кабыл алынабы, жокпу, өтөбү, өтпөй билген эмеспиз. Анан абдан сүйүнүп, ошондон баштап анан кызым дагы абдан катуу даярданып, растанып, күн түн аракет кылып баштады. Анан ошо билет алар учурунда анан коштоп келүүчү ким деп сураган. Анан ошол атам коштоп барат деп мен дагы паспортум берилди. Анан экөөбүзгө алар толук келип кетиш, бардык жол кире, ал жердеги жатакана, ичкен, жеген, тамак аш бардыгын алар толук көтөрүп берди. Анан эми биз кызыбыз эми жаңы эле 16да болчу, эми жаңы эле 17ге чыкты. Анан ушундай жаш кызыбыз дүйнөлүк конкурска илешип калды эми деп, анан келинчегибиз дагы чогуу барып, кубаттап, коштоп, дем берип, күч берип туралы деп, анан чогуу бардык, бир үйдөн 3-өбүз бардык. Эми чындыгында абдан жогорку деңгээлде Малайзия элинин Куранга болгон дагы ишкысын, Куранга болгон кызыгуусун дагы көрүп, биз дагы өзүбүзгө бир топ жакшы пайдаларды алып келдик ал жерден. Анан ошол конкурска бардык. Бизди бир 2-3 күн, 3-4 күн мурун эрте чакырышат экен, чакырып, даярданып. Анан бизде чакыруу болгондо эле улуттук кийим менен келсин делген да. Анан ошого ал жерге барганда эле биз конкурс баштала элек бүтүн дүйнөдөн келген конкурсанттар чогулуп атат. Анан ошолордун ичинен эле Кыргызстан айырмаланып калды да. Бул жөнөп атканда дагы улуттук кийимибизди алабыз деп, биз эчтекесине ушундай бир татынакайын тандайлы, улутубуздун жүзү болот деп. Эми чындыгында
башка мамлекеттердин улуттук кийимине караганда балким алардын деле өзүнө жараша улуттук кийими менен сыймыктанат, алар деле өзүнүн улуттук кийими менен. Бирок жалпы алып келгенде баары бир кыргыздын улуттук кийими жогору туруп калат экен да. Себеби кече биз Малайзияга барганда абдан көрүп кубандык, кызыбыздын улуттук кийими көргөндө эле кетти. Ошондо эле башталды. Каерден келдиңер, атың ким, кийимиң сонун экен деп. Анан ошол конкурстун алдында ар бир конкурсантты чакырып, ошол конкурска мындай кыскача бир видео ролик кылып салам көргөзүп коет экен, эл менен учурашуусун. Ар бирине зерикпей тартып чыгышат экен да. Анан конкурс башталаарынын алдында канча мамлекеттен келген болсо ар бирин улуттук кийим менен чыгарат экен да. Ошол жерде дагы биздин улуттук кийимибиз өзгөчөлөнүп турду. Абдан эми бир башкача таасирлери менен кайтып келдик. Анан конкурс негизи башталганда аябай чоң бир торговый центр бар экен. Бүт ушундай чоң жыйындар ошол жерде өтөт экен да. Анан ошол жерде конкурска дагы даярдыктарын мен бул жерде да баягы конкурс уюштуруп жүрүп, мен да бир көрөйүн деп анан ал жерде конкурсту уюштуруу тобунун төрагасы менен таанышып, анан алар эми бизди ага чейин көргөзбөш керек да, конкурс даяр болгондо эле алып барыш керек эле да. Анан менен сурандым да, мен да ушундай Кыргызстанды өткөзүп жүрөйүн, аралашайын десем болуп турду. Анан мен аралаштырып койду, барып кантип жасап атат, залдарды жасап атат, бүт бардыгын аралашып көрүп турдум. Абдан сонун жасашып, жасалгалоолору жагы дагы укмуш жогорку деңгээлде болду. Анан ачылышында баягы элдин дагы ынтызары, Куранга болгон ыхласы абдан жогору болгондуктан абдан эл көп келет экен. Эми батпай калат экен, мындайча айтканда. Куранга болгон кызыгуу, Куран конкурсунун ачылышын премьер-министр өзү келип ачып берди. Ал эми жабылышында султан аялы менен келип жаап берди да. Ушунчалык деңгээлде башчысы келип өзү жаап берди. Эми конкурс өтүп аткан учурларда мындайча айтканда ким окуйт, ким окубайт, ар бир улуттук кийим менен чыгат. Күнүгө эле кезекте биздин кызыбыз улуттук кийим менен мен сүрөткө түшүп алайын. Акыры ал жерде уюштуруучулар дагы бизди жанакындай жалпы эл баспаган жолдор менен алып өтчү болуп калды да. Ошону менен конкурс күнүгө эми конкурс болот. Конкурс бүткөндөн кийин 1,5 саат, 2 саатка чейин убакыт сүрөткө кетет да. Ошончо эл келип сүрөткө түшүп алайын, мынтип алайын, анан мага келип кызыңыз менен деп аялдар ушундай бая жерде абдан. Анан биз дагы улуттук кийимибизге ушунчалык ал жерде суктандык. Мен дагы ушул формада калпакчан, калпагыбызды көргөндө мени менен өзүнчө сүрөткө түшкөндөр улуттук кийимге абдан баа беришет экен, маани беришет экен. Анан да көп алган таасирлерибиз болду, Кудайым буйрса. Абдан жакшы. Рахмат. Мындай даярдык демек 3-4 ай сайын алдын абдан бир мыкты деңгээлде жүрөт экен да. Мыкты деңгээл, даярдык дагы өтө жогорку деңгээлде жүрөт экен. Эми бул эми ушунчалык дүйнөлүк болгондо мамлекеттик деңгээлде көзөмөлгө алынган, мамлекеттик деңгээлде өткөзүлгөн конкурс. Биз барган конкурс бул Куран жарышы 64-жылкы Куран жарышы экен. 64 жылдан бери үзгүлтүксүз өтүп келе жаткан Куран жарышы экен да. Мамлекеттик деңгээлде. Андан дүйнөдөн дагы ушундай элдер келип карап көрсөк, кошуна мамлекеттерден да, Индонезиядан да келишиптир, Куран көрөбүз деп. Мен кээ бирлер менен жолугуп сүйлөштүм да, эмне максатта келдиңиз десем, ушу Куран конкурсун көргөнү келдим. Ушундай кызыгуу. Ал эми Малайзия эли өзү ушул конкурска жылда жаттан окууга бир кыз, бир бала, көркөм окууга бир кыз, бир бала кылып, төртөөнү жылдагы конкурска биринчи орунду алуусу үчүн даярдайт экен. Жылдап даярдайт. Аркасында бир канча, мындайча айтканда, күтүү запастагылары менен даярдап турат экен. Ар бир жылда конкурска Малайзия өзү дагы катышып, чындыгында бир
жогорку чеберчиликти көргөзө турган конкурсанттарды даярдап коет экен. Алар да катышып, чындыгында дүйнөдөн келгендердин бардыгын сутантарлык деңгээлде окуй турган конкурсанттарды да катыштырды. Андан таң калтырган иштери дагы аябай көп болду. Уюштуруу жагында болсун, башка да болсун. Анан ар бир барган 5 кызга, силерге 5 бөлдү, 3 бөлдү. 5 кызга 1 кызды. Ошолордун тилин биле турган, араб тилин, англис тилин биле турган 1 кызды коет экен. Да 5 балага 1 эркек алып жүрүү үчүн. Ол ошо 5-өөнө гана карайт. Ошону алып жүрөт, ошону отургузат, ошонун курсагын карайт, ошо 5 менен гана алек да. Ушундай кылып туруп ар бирине бөлүп коюптур. Анан кыздарын мындай алып барган ата-энелерге да ушундай бирден неме коюп койгон, алып жүрүүчү. Бизди дагы жүрүңүз деп алып жүрүп отургуза турган жерлер менен күнүгө, мындайча айтканда биз 15 күн жүрсөк, 15 күн Куран тою болду да. Той сыяктуу болуп, абдан бир башкача. Күнүгө ошо министрлер келип, өздөрү алдыңкы сапта тизилип, Куран конкурс бүткөнгө чейин угуп атты. Күнүгө эртең менен саат 8-ден 12:30 чейин жатка окуу болот. Ал эми кечки саат 8-ден түнкү саат 11-ге чейин көркөм кооз окуу болот. Анан ар бир кары көркөм окугандан кийин ошол окуган аятты бирден алым чыгып, аны ошол эмне аят окулган аяттагы маңыз, маани эмне жөнүндө айтылды, ошону элге түшүндүрүп турат экен. Абдан жогорку деңгээлде өткөрүлдү. Алла ыраазы болсун. Самин Карым аке, азыр биз сиздин кызыңызга да сөз берсек, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз ошо 5-октябрдан 12-октябрга чейин Малайзия мамлекетинде өткөн Куран жарышта кыргыз мамлекетин, кыргыз желегин дүйнөгө желбиретип келген биздин Мариям Абдраимова деген биздин кызыбыз, карындашыбыз катышып келди. Сөз берейин. Мариям Абдраимова Египет мамлекетинин Каир шаарында Куран жана араб тили боюнча бүгүнкү күндө илим алып жатат. Малайзия мамлекетинде өтө турган Куран жарышка катышуу үчүн кандай бир аракеттер болду? Ошого эмне кылдыңыз? Башында багыл ушундай бир дүйнөлүк конкурстарга катышам деген бир ынтызарлык, ушундай бир аруу бир ниеттер болду да башында, Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Менде бул ниеттер көп жылдан бери мен дуа кылып Аллахтан суранып келем. Ошол убакта Египетте илим алып жүргөндө мечитте отуруп аябай дуа кылгам. Аллахым, мен да бул нерсени көргүм келет. Дүйнөлүк конкурстар кандай өтөт, ошол нерселерге катышып, ошол нерселерди мен өзүмдүн көзүм менен катышып көргүм келет. Аллахым мага ушул нерсени насип кыл деп аябай суранганмын. Анан ойлогон жокмун, Аллахым бат эле ушул дуаларымды кабыл кылып, мага ушул нерсени насип кылып коет деп мен аябай шүгүр кылып, чексиз ыраазычылыгымды билдирип отурам. Башында атам айтып калды, катышып көрөсүңбү кызым деп. Анан онлайн документ берип койгонбуз. Ошентип атам айткандай эле экзамендерге катышып, конкурстарга башындагы биринчи этаптарын катышып, ийгиликтүү өтүп, анан ошол Аллахтын каалоосу менен, Аллахтын буйругу менен Малайзияга барып калдым. Даярдыктар болду, жакшы даярдандым. Бирок Кыргызстандан макамат боюнча көп адистерди таба алган жокпуз. Ошондуктан атам экөөбүз өз ара бир аз даярдандык. Психологически даярдандым, морально даярданып, барып катышып келдим. Ал жака башында Кыргызстанда жүргөндө аябай кыжаалат болуп, стресс болуп, ошондой дүйнөлүк чоң деңгээлде Куран жарышы өтүп жатканда, мен чыгып кандай окуп берет экенмин, бул биринчи жарыш болуп жатат мен үчүн. Кыжаалат болуп, Аллахтан дуа кылып суранып бардым. Бирок баргандан кийин альхамдулилля менин кыжаалатчылыгым бардык нерсе жоюлуп кетти. Анткени ал жактагы конкурсанттар бири-бирибизге болгон сый, бири-бирибизге болгон мээрим, жаңы таанышуу, жаңы таанышып, бири-бирибиз менен таанышып, аябай бири-бирибизге сый көрсөтүп, бири-бирибизге колдоо, коргоо көрсөтүп турдук. Ошондуктан мен аябай кыжаалат болбой, мыкты деңгээлде, сонун деңгээлде окуп бердим деп ойлойм, иншаллах. Ал жака барганда бул Куран конкурстун айырмачылыгы негизинде башка конкурстардан айырмаланып турганы, биз бири-бирибизден эч кандай көрө албастык, бири-бирибизге бир жаман сөз, жаман ой болгон жок. Баарыбыз бири-бирибизди колдоп, бири-бирибизге сый көрсөтүп, сен аябай мыкты окудуң деп бирөөсү чыкса, бардыгыбыз барып кайра аркасынан колдоп турдук. Ошентип мага да колдоо көрсөтүп турушкандыктан мен чыкканда эч кандай кыжаалат болбой, стресс болбой, аябай жакшы отуруп окуп бердим.
кандай болсо дагы бардыгына ыраазы болуп, ошол конкурска барып катышып келгениме аябай ыраазы болдум. Бири туугандай эле болуп калыпсыздар да, барганда эле. Бири-бирибизге ушунчалык көнүшүп, бири-бирибизге ушундай бат аралашып кеттик. Бат аралашып, бири-бириз менен алышып, бири-бириз менен сүйлөшүп, азыр дагы сүйлөшүп турабыз. Кандай барып алдың, жакшыбы, ден соолуктарың кандай сезимдер болуп жатат бул конкурстан кийин деп азыр дагы сүйлөшүп турабыз. Bundan ары дагы сүйлөшүп, мамилебизди үзбөгөнгө аракет кылып жатабыз. Ошондо 30 пара боюнча катышты да. Ал жерде 30 пара жаткы окуу боюнча өзүнчө бир болду. Андан көркөм окуу боюнча өзүнчө болду да. Анан биздин кызыбыз көркөм окуу боюнча катышты. Эми Кудайым буйруса, кийинки конкурстарга ошо жаткы окууга катышам деп ниет койду. Мариямга бир суроо берейин, Дамла. Мисалы ушул даярдыктан баштап бүткөнгө чейинки өзүнчө бир жашоо болуп атпайбы, кыска убактагычы бир тууганчылык жашоо. Ошондогу мисалы ала турган эмне тажрыйба болду? Ушуну биринчи жолу катышып, анан бүткөндөн кийин өзүнчө бир жыйынтык чыктыбы? Кандай бир жыйынтыкка жеттик? О, жыйынтык аябай чоң болду негизинде. Мен башына толкунданып, коркуп аттым, бир жагынан сүйүнүп, бир жагынан толкунданып, коркууда болуп жатты. Бирок барып ошол жака чыккандан кийин мен ошол нерселердин баарын жойдум деп айта алам. Коркконум да кетти, бардык нерсе кетти. Анан мындан ары дагы бир да конкурстарда калтырбай катыша берем деген өзүм аябай чоң мотивация алдым. Bundan ары дагы хефстен катышканда катуу ниет кылып жатам иншаллах. Ал жакта аябай бардык ошол жаңы таанышуу, жаңы эл, жаңы улут, жаңы нерселердин көп көрүп, аябай өзүмө чоң сабактарды алып, ошол жерде кыздар менен сүйлөшүп, кыздардан мотивация алып, жакшы мамиле түзүп, ал жака барып келгениме аябай пайдалуу нерселерди алдым өзүмө. Устаз айтып калды, улуттук кийимди аябай мындай чеберчилик менен тандадык депчи. Биздин улуттук кийим менен Малайзия мамлекетине барып, ал жерде улуттук кийимди көтөрүп жүрүш кандай бир сезимдерди алып келет экен? Жоопкерчиликпи же багы? Башында мынчалык деңгээлде болот деп ойлогон жокпуз чынында. Барып биринчи бизди съемкага тартып атканда чыкканда эле бардыгы формаң аябай сонун экен, каяктан болосуң, формаңа биз аябай таң калдык. Улуттук кийимиң аябай мыкты деңгээлде тандалыптыр. Ушундай мыкты улуттук кийимди силер дагы деле кийип жүрөсүңөрбү? Кыргызстанда дагы эле ушул кийимди колдоп дагы кийип турасыңарбы деп аябай көп сурашты. Анан мен аябай сыймыктандым. Ата мурасыбызга аябай чоң ыраазычылык билдирдим. Бизге ушундай татынакай сулуу улуттук кийим калтырып кеткенине, ушул формабыз менен сыймыктанып, ал жакта болушунча көп кийип жүргөнгө аракет кылдым. Мени көргөндөрдүн бардыгы кайсыл жактан болосуң, кийимиң аябай сонун экен, улуттук кийимиң аябай сонун экен, сен ушул кийим менен кайсы өлкөнү тааныштырасың, кайсы өлкөдөн келдиң деп аябай көп сурап, сүрөткө түшө алсак болобу деп ушундай немелер көп болот. Ошондуктан аябай сыймыктанып, сүйүнүп да жүрдүм. Ушул форма кийип барганыма, айрыкча баш кийим кийип барганыма аябай сүйүндүм. Сабинкар, анан мынакей азыр жалпысынан 90го жакын мамлекет деп атпайбызбы? Ошол 90го жакын мамлекеттен биз Кыргыз Республикасы канчанчы орунду алдык? Ошол жагына дагы кайсы мамлекеттерден барышты? Деги эле ошол канча катышуучу болду? Ошол жерге бир кеп кылып берсеңиз. Азыр биздин Кыргызстандан бир кыздардан көркөм окууга мен кызым Мариям катышты. Ал эми жаткы окуу боюнча Исматулла Кары катышты. Ошону менен бирге биздин кызыбыздын жанакы жыйынтык чыкканда карасак, ошончо мамлекеттин арасында Кудайга шүгүр 11-чи катарда туруппуз. Эң алдыңкы алган балдар 95 болуптур. Кызыбыздыкы 75 балл менен 11-чи катарда тизилип калды. Сап башында дегендей биз дагы абдан кубанып сүйүндүк. Биз үчүн эми баягы 11-чи орунду эле 1-чи орунду алгандай эле болду. Анан улуттук кийим менен 1-чи орунду алып койдук десек жаңылышпайбыз. Баягы биз айтып өткөндөй, анан конкурсанттардын бардыгын султан өзүнүн үйүнө конокко чакырды да. Султан конокко чакырып, анан мындайча айтканда эркек карыларды султан өзү бир сыйра учурашып келип ортого отуруп, анан бүт конкурсанттарды тегерегине коюп сүрөткө түшөт экен. Ал эми аялы
бүт келген конкурсант кыздар менен учурашып келип, анан султандын жанына отуруп, бул жагына кыздарды коюп сүрөткө түшөт экен да. Анан бир жеке жалгыз бирөө менен сүрөткө түшпөйт экен да. Анан ошончо кыздардын учурашып келип, анан султандын аялы келип, Малика биздин кызыбыздын жанына келип, ой, сенин формаң абдан сонун го, каерден кызы болосуң деп ал дагы сурайт да. Анан кызым мен Кыргызстандан болом, ушундай деп анан сүйлөшүп калгандан формаң сонун экен деп, ошол жерден анан Малика султандын аялы сүрөткө түшүп калат да. Жалгыз эле бир кадр алат эми баардыгынын арасында. Ошол анан жанагы жерден алардын жаңылыктарына чыгып кетип, анан биз шаар аралап каерде жүрсөк эле ушундай болуп таанылып, анан мени көргөндө сен Мариямдын атасы болосуңбу, тиги бу деп биздинче айтканда баягы биринчи орунду албай калсак деле ошо биринчи орунду алгандан жогорку деңгээлде ушундай сый көрүп, урмат көрүп, кайсы жерде болсо ушундай кылып жүрдүк. Анан Малайзия эли дагы өзү абдан жакшы эл болот экен, негизинен жылмайып жүрүүгө абдан үндөйт экен да. Жылмайып жүрүп бизде дагы шариятыбызда да садака да. Анан мен да үй бүлөдө кыздарымды тарбиялаганда дайым жарык маанай болгула, эч кабагыңарды бүркөбөгүлө, сырттагы адамдарга сүйүнүч тартуулап тургула, жылмайып жүргүлө деп, анан ал жерде биз дароо эле жылмайып, анан тез эле алар менен батышып эле сүйлөшүп кеттик. Анан келип эле биз менен да алар сүйлөшүп, анан жумшактык жагы, кичипейилдүүлүк жагы абдан алардын менталитетинде абдан жогору турушат экен. Ошол жактары да бизге абдан жакты. Анан алардын ичинен мага абдан дагы бир таң калтырганы, өздөрүнүн булар желек туусун бир өтө башкача урмат кылат экен. Желек туу өздөрүнүн. Анан эми мен ойлогом, бул эми өздөрүнүн туусу, өздөрүнө ушунчалык урмат кылат экен деп. Анан биздин желекти көргөндө кыргыздын өздөрүнүн желегиндей эле урмат көргөзгөнү абдан сүйүндүрдү да меничи. Өздөрүнүн желегинде кандай урматты мен чындыгында көрүп, биз деле ушундай желегибизге урмат сый ушундай болсо деген ой пайда болду. Бирок биздин желекти мен ойлогом да, булар өздөрүнүнкүнө ушундай кылат экен. Десем, биздин желекти көргөндө, өздөрүнүн желегин көргөндөй эле ошондой эле урмат сый башкача болуп атты биздин желекке делечи. Аны мен ушул жер абдан таң калтырды да. Мисалы, бул эми башка мамлекеттин желеги да деген биздин желекке неме болгон жер ушунчалык өзүнүн мамлекет желегиндей кылып туруп биздикин да урматтап, ушундай мындай аябай бабестеп турушат экен да. Этияттап, ушул жагы абдан мени кубандырды. Эли абдан жакшы, жумшак мүнөз, эч адамды бир каба кылбайын деген, урушпайын деген. Анан ошол мамлекет жетекчилерине болгон урматы дагы абдан жогору экен. Ар бирин ушунчалык ордунан туруп келгенде аябай мындай күтүп алуусу да башка, күтүүсү да башка. Мындайча айтканда жетекчилик менен элдин ортосундагы мамиле дагы ушунчалык урмат сый дагы буларды да көрдүк. Ала турган жактарыбыз да бар. Ошондой нерселер экен. Анан бизди дагы өтө кубандырганы улуттук кийимге өтө маани берет экен да. Өтө баа берет экен. Ушул дагы көп нерселер бар, Кудайым буйрса. Самил карым, мына ушул жерден мен сизге бир кыстырма бир суроо кетейин. Мынакей республикалык Куран жарыштарды өзүңүз башында туруп бир топун уюштурбадыңызбы? Анан мынакей Малайзияга да барып бир топ тажрыйба алып келген экенсиз да. Кайсыл жагынан биз ошол Кыргызстанда өтүп аткан Куран жарыштарынын деңгээлин көтөрсөк болот экен? Ушул жеринде бир байкадыңызбы? Кайсыл жерин бир көтөрсөк болот экен? Кайсыл жеринде өзгөртсөк болот экен? Байкап келдик. Андан кийин Кудайым буйрса биз дагы ушундай дүйнөлүк конкурстар менен бизде деле 4-жылы быйыл өтүп атат. Бизде дагы уюштуруулар Кудайга шүгүр жакшы болуптур. Анан биз бул жердеги эл аралык Куран жарышын бүтүрүп 29-ында. Анан биз 29 күнү эле учуп кеттик да. Учуп кеттик. Барсак, бул жерге катышкан балдардан Мауританиядан келген, жана Мароккодон келген, дагы Таиландтан келип катышкан балдар, ал жерге да барып катышып калды, ал жерде да көрдүк.
Анан мен үчүн ал жердеги уюштуруулардын көп жагына таң калып, о деп турсам, алар дагы айтты, Кыргызстандагы деле жогорку деңгээлде өттү деди. Анан бизде өзгөртө турган жерибиз элдин Куранга болгон сүйүүсүн жана ошондой эле элдин келип ошончо дүйнөдөн келген карыларга урмат сый көргөзүп, коштоп, кубаттап туруусу зарыл экен деп түшүндүм да. Бизде чындыгында эл аралык конкурс болгондо элдин Куранга келип биз мына мечитте өткөзөбүз, эчтеке бекер бардыгы келип отуруп бергиле деп жарыя кылабыз да, ушундай элди көбүрөөк тартышыбыз керек экен. Эл толуп батпай укса аябай Курандын да көркү ачылат экен, Куранга болгон ыклас, Куранга болгон урмат, сый болот экен. Эми бул Куран бар береке да. Ошончолук дүйнөдөн келгендер Кыргызстанга келип Куран окуп турганда, ушундай болгондо, анан калса келген калыстар тобу дагы дүйнөдөгү эң алдыңкы калыстар тобу экен да. Булар дүйнөнүн бардык жерине чакырылат экен да. Мисалы биздеги калыстар тобунун төрагасы Иса Ми'сарави деген дүйнөдөгү эң чоң каары, бүгүнкүлөрдө Куран жагындагы эң улуу алымдардан да. Ал жерде да ошол киши экен. Мен таң калтырган ошо болду. Бул жерге келип жылда келип өткөзүп жүрөт. Биз аны билчү элек. Анан барсак ал жерде дагы ал киши ошондой жогорку деңгээлде урмат сый менен тосуп алынып, андан кийин биз учурашып калдык. Учурашып калганда ал киши да бизге баягы Кыргызстанга келип жүрүп, ушунчалык Кыргызстанга сезимдер ойгонгон экен. Мени баягы көпчүлүктүн арасында мен менен абдан бир башкача учурашты да. Анан ал кишини урмат кылат экен да. Бүтүн дүйнөчү. Ошону менен, сиз бул кишини кандай тааныйсыз деп анан ал киши кеткенден эле мен орап калышты. Ошондой жактары. Эми дагы уюштурууда ошол жасалгалоо жагында, уюштуруу жагында анан биз дагы бара-бара чоңойтуп, балким ошол дүйнөлүк деңгээлде көркөм окууну да кошсок, аз биз жатка окууну уюштуруп атпайбызбы? Ушундай бир кылып туруп дагы бир пландарды түзүп келдик. Аны дагы иншалла өзү уюштуруу тобу менен кенен дагы ойлорубузду айтып, дагы алдыга жылабыз. Анан мени сүйүндүргөнү тиги Кыргызстанга келген конкурсанттарга биздин тосуп алуубуз, биздин алып жүрүүбүз, мейманканага жайгаштырууубуз, анан ар бир келген конкурсантка келгенде эле сим-карта алып берип, үйлөрү менен байланыштырып, келгенин бардыгына биз калпак, допу кийгизип, белек берип, ушундай кылып атпадыкпы? Ошолор бардыгы жүрөгүндө калыптыр да. Андан кийин бул жерде Куран мусабакасы бүткөндөн кийин эми жалаң 30га чыга элек 25, 24, 28, 19, 18 жаштагы балдар да. Анан булардын бардыгын чогултуп бир фут залга алып барып, атайын ынтымак тобунда уюштуруп бергенбиз да. Бунубуз өзгөчө болуптур, алардын жүрөгүндө калыптыр. Ушулар дагы сөз болду. Ошентип Кудайга шүгүр барып келдик. Каранан ушул жерден дагы бир суроо берейин. Эми бул жекелик суроо болсун. Мынакей кыздарыңыз абдан таланттуу, балдарыңыз абдан таланттуу билебиз. Анан ушул балдарды ушу тарбиялоодо эмнеге көңүл бурасыз? Ушундан суроону берейин. Негизги мындай өзөгү эмнеде? Мисалы, бала тарбиясы бул чоң жоопкерчилик. Сиз ошо көбүнчө үйдөн эмнеге басымдуураак көңүл бурасыз? Бул бала тарбиясы, кыз тарбиясы өтө чоң биз үчүн жоопкерчилик. Кыяматка барганда дагы суралабыз. Анан пайгамбарыбыз дагы айткан, эч бир ата-эне өзүнүн балдарына адеп ахлактан, көркөм, кооз адеп ахлактан дагы улуу белек калтыра албайт дегенде. Эң улуу белек ата-энеден калган ушундай жакшы мамиле, адеп, ахлак, жүрүм турум экен да. Анан биз үйдө балдарыбыздын негизинен ушул жүрүм турумуна, анан колу кошунага, адамдарга, досторуна, классташтарына, мамлекетибизге, мекенине, жерине, үйүнө, тазалыгына, бардыгына көңүл бурабыз. Анан үйдө биз келинчегибиз экөөбүз мындайча айтканда, буларга үйдө жүргөндө булар бизди көрүп тура турган биз аткаруучу катары сезебиз өзүбүздү.
бирдекени аткарып атканда абдан кылдаттык менен адашпай сонун кылып аткарабыз го. Ошол сыяктуу эле балдар дагы айткандан дагы көргөнүн кылат эмеспи? Ошого көргөндө бизди эч качан ачууланбаган, мен үйгө айрыкча үйгө сырттан келгенде эми жашоодо билесиздер эми оорчулук болот, жеңилчилик бар болот, жок болот, жумушта тиги буда. Ошондойлордо ошолордун бардыгын үйгө алып кирбейбиз да. Бардыгы калат. Үйгө эчтеке жок. Жап-жарык маанай менен ассаламу алейкум деп барып, анан ошону менен бирге үйүмө дагы ошол биз эми улуттук нерселерди баалашыбыз керек деп, мейли бул кыргызга тиешелүү чанач болсо чанач алып коем, камчы болсо камчы алып коем, комуз болсо комуз алып коем, чөйчөк болсо чөйчөк алып коем. Анан биздин кыргыз мамлекетибизди түптөлгөндүгү туурасындагы китептер, кандай түптөлгөн, ошол китептердин баарын адабий китептерди алып келип окуйбуз. Анан өзүм дагы чогуу отуруп айтып берем. Ушундай кылып, анан шарият жагын, жүрүм турум, адеп, ахлак бүт бардык тарабынан үйдө дасторкондо отурганда, чогуу отурганда сүйлөшүп, суроо кылып, жооп кылып, буларды дагы сүйлөтүп, булардын окуган китептерин сурап, ушинтип үйдөгү тарбияны алып барабыз, Кудайым буйрса. Негизинен сиздин оюңузча ошол баланы башынан тарбияласа ошол келечекте муун келаткан муун да ошондой болот да. Анан баягы мисалы баланы башынан Куранга үйрөтүп аткан экенсиз, акыры барып хафиз болуп чыгат да. Ооба. Буларды дагы ошол келинчегим дагы булар кичинекейинде 12-13 жашында эле Куран жаттап бүтүшкөн. Ошол үйдө эртең менен тахажжудка тургузат, кечкурун эртең убагында жаткырат, кече жатаарда Куран кайталатып, берки мектептеги сабактарын бүтөт. Бүткөндөн кийин анан Куран кайталат. Куран бул зээнди да ачат, акылды да өстүрөт, ден соолукту. Эми бул Куран биз билбеген көп кереметтери бар да эми. Ошондуктан Куранды кайталатып кечкурун жаткырып коебуз. Эртең менен тахажжудда туруп, анан дарат алып, багымдатка чейин кайталап, багымдатты окуп, багымдаттан кичине кайталап, андан кийин убакыттап, эс алдырып, анан мектепке барышат. Эгерде түштөн кийин окуган болсо, дагы бир эжеке, жазгыл эжекеге барып сабактарын тапшырат. Анан мен дагы келип тажвид мактыраждарын окушун карап, катасы жок болорду бир сыра көзөмөлдөп коет элем. Ошентип анан Куран менен дагы көп алек болду. Куранды жаттап бүттү, бирок ошол Куранды жаттаганга убакыт кетип калып, мектеп начарлап кетет деген бизде коркунуч болбоду. Канча биз Куранга ыктаган сайын булардын мектептеги окуусу дагы өсө берди да. Жакшы окуй беришти, бардыгы 5 менен, кызыл аттестаттар менен ушинтип жакшы окуу, мектеби да аябай жакшы болду. Анан мектепте дагы коомдук иштерди калтырбайбыз. Кандай коомдук иш болсо, эң алдыда тургула, мектепти алдыга сүйрөгүлө, ушундай бир жоопкерчиликтүүлүк менен мамиле кылгыла. Анан мен дайыма үйрөткөндө, ушу мектепке барганда эч качан агай эжекеңе каяш айтпа. Агай эжекеңи сен качан урматтап, аларды бир өзүңө мындай неме тутсаң, кумир тутсаң, өзүңө мындай ата ордун ата, апа ордун апа тутсаң, ошондо анан ага урмат сый болгондо анын сөзүн угасың. Аларга урмат сый биздин шариятта бир тамганы үйрөткөн адамды да сыйла деген нерсе бар да. Ошондуктан алар сага илим үйрөтүп атат, мээнетин берип атат, агай эжекелер ошол кошконду үйрөтүп атат, алганды үйрөтүп атат, географиясын үйрөтүп атат, химиясын үйрөтүп атат, тарыхты үйрөтүп атат, чоң илим берип атат. Алар силердин астыңарда урмат сыйга ээ болуш керек дейбиз. Ошондуктан мектепте дагы булар агай эжекелери менен, окутуучулары менен мамиледе аябай тыгыз, эң жакшы мамиледе. Мынакей азыр Малайзияда эң жаш 16 жашта катышуучу болгон турбай, мындай эң жакшы мен болуп калыптырмын деп мындай бир кетенчиктеги мындай сыпаттар болгон жокпу? Мен ушулардын арасында мындай бир өзүмдү мындай кылдый көрүп атам деген сезимдер болгон жокпу? Жок, андай нерсе эч кандай болгон жок. Анткени мен барганда наоборот ушундай эрте жашымда катышканыма абдан сүйүндүм. Bundan дагы бул менде
чоң гана башталышы, bundan da эч токтотпой улантам. Бул нерсени жашым өткөнү билгенден көрө мен эртерээк билип калганым үчүн аябай сүйүндүм. Ошолдукта барып алар негизинде көп эле устаздар, профессор, докторлор болгондуктан алар менен сүйлөшүп, алардын дагы бир насаат акыл кептерин алып аттым. Алардан дагы аябай чоң сабактарды алып аттым, пайдаларды алып аттым, сүйлөшүп, тыгыз сон мамиледе болуп аттым. Ошондуктан мени абдан сүйүндүргөнү, мен ушундай жаш убагымда ошол жака Аллах насип кылып барып катышып келгениме абдан сүйүндүм. Дагы бир суроо, мынакей Сабина кайра айтты, мектепте дагы ушундай жетишкендиктер болуп, үйдө дагы жетишкендиктер болуп атпайбы? Анан ошого ата-эненин мындайча айтканда шарт түзүп берүүсү маанилүү экен? Абдан маанилүү. Мен ата-энем дүйнөнү мындайча айтканда аябай кеңири карайт. Дин, ислам деп бул бир тарап менен гана чектеп койгон жок бизди. Атама толуктай кошулам. Мектебиңерде коомдук ишмерлерге катышкыла, активдүү болгула, кыздарым улуттук китептерди алып келип, булду окутуп, Гапур Мадамедов агайдын китептерин дагы ар бирин калтырбай апама алып келип окутуп, атам дагы биздин улуу жазуучуларыбыздын китептерин алып кетип ушул нерсеге да аябай басым жасашат. Дайыма китеп окуп, бир китепти бүтүргөндөн кийин чогуу отуруп талкуулайбыз ал китепти окуп атканда кандай сезимдер болду, кандай жаңы нерселерди үйрөндүк, ошонун баарын айтып беребиз. Менин ата-энем мага эң чоң колдоо көрсөтүп турат. Эч качан мени бир нерседен чектешпейт. Эмнени айтсам да макул болуп, мага колдоо көрсөтүп, макул кылып көр. Кандай илим болсун, кандай билим болсун, жаңы нерсе, пайдалуу нерсе үйрөнүп атсаң, кызым, анда кыла бер, анда аракет кыла бер. Эч өзүңдү токтотпо деп дайыма мага ушинтип турушат. Атам айрыкча аябай дүйнөгө болгон көз карашы кенен, мындайча айтканда 10 күндү эле карабай, 1 жылды карайт, Кыргызстанды эле карабай, дүйнөнү дагы мынтип карап турат да. Ошондуктан алдыда дагы бул жак менен гана чектелип калбай, мен эки жакты тең алып кетким келет. Исламий бул шарият боюнча дагы ушул илимдерди алып, жана светский дүйнөлүк илимди дагы сөзсүз түрдө алып, эки жакты тең жакшы түшүнүп, ошол эки жактын тең билимин бирдей алганда гана мен жашоого көз карашың терең болот, жана мындай жакшы болот деп ойлойм. Ошондуктан эң ушул нерселерге жетишип жатканыбыз үчүн дагы ата-энебиздин колдоосу аябай бийик болот. Азаматсыз. Сабина карым, мынакей сиз көп жылдан бери диний тармакта иштеп, ушул канчалаган шакирттерди тарбиялап, мынакей өзгөнгө барганда Абдрайым Кар медресе, институт болуп, мындай багы кулач чоң десек болот да. Бул жерде багы билим берүү тармагында өзүңүз дагы мугалим катары эле айтайын. Бул балдарды же болбосо коомчулукту ушу Куранга сүйдүрүш үчүн, Куранга багыл коомчулукка жанагындай сүйдүрүп, элди өзү келе тургандай кылыш үчүн биз эмнелерди кылышыбыз керек? Мисалы, Куран окуп, ар бир адам баягы Куран окуса сооп болот деп айтабыз го. Ошо биз кандай бир нерселерди аткарганда жүрсө, эмне кылсак ушул нерсеге жетебиз? Сиздин оюңузча? Эң биринчиден ошол балдарды жаш кезинде, кичинекей бөбөк кезинде кармап калышыбыз керек да. Ата-энеси жактан. Ата-энеси жактан. Ата-энеси жактан ошол балдарды кармап калышыбыз керек. Эми балдардын тарбиясында деле өтө көп нерселер бар да. Биринчи ошол баланын биз немесин эмне менен бала канааттана турган жагын карашыбыз керек да. Мисалы, бирөөнү уруп коюп канааттанат, бирөө китеп окуп канааттанат, бирөө дагы спорттон канааттана иши баягы бир ишти аткаргандан кийин жүрөгү ошодон рахат алып отуруп кала турган нерсени биз балдарыбызды изилдеп көрүшүбүз керек да. Эгер ошол канааттана турган жагы тескери кетип атса, оң кетип, ошолдан башташыбыз керек. Түпкүрүнөн. Андан кийин ошол балдардын жөндөмүн карашыбыз керек. Мага чеберчилигин, эмнеге кетип атат, каягын карап, чеберчилиги дагы жаман жакка кетип атса, оң жакка, ошолорду карап турушубуз керек. Андан кийин ошол балабыздын мамилелерин карашыбыз керек. Мамиле дегенде биринчиден ата-энесине болгон мамиле, бир туугандарына болгон мамиле, үйүндөгү тазалыгына болгон мамиле, өзүнүн жүрүм-туруму, кийим-кечесинин, алып жүрүүсүнүн тазалыгынын мамилесин карайбыз. Андан кийин ошол балдардын кумир тутканын карайбыз. Кудубасын, кимди кумир тутуп атат? Бир Кудай сактасын, чектен ашкан бир бузук жаман немени кумир тутуп атабы, же жакшы
адамды кумир тутуп атабы, кимди ушул кумир тутканын дагы биз карап турушубуз керек экен да. Кумир тутканы дагы Кудай сактасын жаман болсо, бала жаман жакка кетет. Кумир тутканы жакшы адам, адептүү адам, мамлекетке кызмат кылган адам, мамлекетти сүйгөн адам, ошондой кылып туруп, ошолорду дагы биз көзөмөлдөп турушубуз керек, карап турушубуз керек. Ошолордун ичиндеги Куранга болгон китеп окууга кызыктырабыз да. Ошонун ичинде эң биринчи Куран окууга кызыктырабыз. Мына биз дагы буларды Куран окууга кызыктырып, Кудайга шүгүр 30 пара Курандарды жаттатып алдык. Андан кийин адабий китептерди ошол менен Куран жөнүндө да көп сүйлөшөбүз. Эми Куран деле өзү чоң илим да. Эми азыр биз азыркы күндө диний, мындайча айтканда, свет табигый жана шаргый илим деп калып атат. Ал эми жалпысынан алганда баары Алланын илими. Табият да Алланыкы, шарият да Алланыкы. Бир эле илим да. Анан азыр эми шарият илими, табият илими дейбиз. Ал эми ошону бир алып кетишибиз керек да. Эки канат сыяктуу. Кээде туура эмес түшүнүк болуп калат да. Мисалы, мына динди гана кармасаң болду, о дүйнөдө бейишке түшсөң болду депчи. Ал эми ошол дин илимин, табиятты да жакшы билмейинче дин илимин дагы мындай толук кандуу, жеткиликтүү түшүнбөйт экен да адам. Кээде окуй беришибиз мүмкүн. Ошо шарият жагын билген болушубуз мүмкүн. Ал эми табият менен, Алла жараткан табият менен бир болмоюнча, мисалы, Ар-Рахман сүрөсүндөгү асмандагы тараза менен жердеги таразаны айтып атпайбы? Ошол табият илими менен шарият илими экөө бир болгондо адамдын көз карашы, Курандагы болгон түшүнүгү дагы артат да. Ошентип анан Куранга болгон кызыгуусун арттырсак, Куран анан бизди кызыктырат. Китептерге, башкага, бардык нерсеге. Анан ошентип анан элибизди дагы Куранга кызыктырышыбыз керек. Бирок кийинки учурларда мен сүйүнүп калдым. Азыр айрыкча аял затты мына окуу борборлор ачылып, биз барып анча-мынча лекция окуп келип атабыз. Ошол жерлерде аялдардын саны абдан көп. Анан айрыкча жашы улгайып калгандар. Ошол окуп аткан эжелердин апалар менен да биз катташып калып, анан үйлөрүнө чакырып неме болуп калат. Анан сурайм да, эне бу барып окуп атасыз, эмне айырма болду, өзгөрүү болду десем, бир эне айтат, ошол жерге барып окугандан бери келиним менен урушпай калбадым дейт. Эмнеге десем, эртең менен дейт, кадимки сабакка кеткендей сабакка кетем дейт. Анан сабактан келип, баякыны даярдап тапшырам деп, эптеп чай ичип алып эле кечке ошо менен алек болом дейт. Анан кечкурун келин чай даярдап коет, ошону ичип алып эле чарчап калат, уктап калам дейт. Эртең менен кайра жөнөйм дейт. Ошентип отуруп Ясин сүрөсүн жаттап калдым. Ошентип отуруп 30 пара Куранды бир сери, эки сери айлантып окуп чыктым деп ыйлап калгандар бар да. Эми Куранга кызыгуу бизде деле күндөн күнгө артып баратат. Бирок бул дагы арттырышыбыз керек. Ар бир адам Куранды өзү окуп калса, эң сонун. Ал эми бара-бара окуганын түшүнө турган деңгээл болуп калса, ал дагы чоң утук иншалла. Рахмат, Алла разы болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз ушул Малайзияга барып келген биздин Кыргыз Республикасынын атынан чыгып келген биздин Мариям айым боюнча аны коштоп барып келген Сабин кары Мариям айымдын атасы жөнүндө биз кеп кылып атабыз жалпы жүзүнөн. Анан бир соңку суроолорду берейин, жыйынтыкчу суроолорду. Мариям, эми мындан кийин кандай бир максат же кандай бир ниет болуп атат? Ошол мамлекетке кызмат кылуу, улутка кызмат кылуу, биздин улуттук баалуулуктарыбызды дагы да жайылтуу боюнча кандай бир максат, кандай бир ниет, кандай бир аруу тилектер болуп атат алдыда? Алдыда аябай тилектерим, максаттарым чоң, иншаллах. Биздин ушундай улутка болгон сүйүүбүз, мекенге болгон сүйүүбүздү дагы арттырып, чоң ниеттерди, чоң максаттарды кылып атабыз. Ушул боюнча негизи жеке сабактарды дагы өтсөк болот, жаңы идеялар, жаңы пландар бар, бул баары ишке ашат деген ниеттебиз иншаллах. Мынакей азыр жалпы жөнүнөн бир топ тажрыйбага ээ болуп келген экенсиз. Мынакей азыр сөздүн жүрүшүндө көп нерселерди, аябай бир мындай баалуу нерселерди айтып бердиңиз да.
Анан биз ошол улуттук наркыбызды даңазалоодо биздин кыргыз өзүнө таандык улуттук баалуулуктар бар эмеспи? Өзүбүзгө таандык суусундуктарыбыз бар, өзүбүзгө таандык тамак ашыбыз бар дегендей, ошолорду өзүбүзгө таандык кийим кечилердин баарын мындан ары дагы дүйнөгө анын ичинде өзүбүздүн эле багыл азыр мындай ушул учурдагы жашообузго дагы жайылтуу боюнча кандай бир кадамдарды таштасак болот экен, ошо диний чөйрө? Диний чөйрөдө биз жанакындай дүйнөлүк конкурстарда бизге келгенде дагы биз бул жерде улуттук бүт тамак аштарыбызды, улуттук биз каада салттарыбызды колдон келишинче аларга көргөздүк да. Алар дагы биздин улуттук баалуулуктарыбызга, ошондой эле комуздарыбызга, камчыларыбызга иши кылып, баягы улуттук кийимдерибизге таң калбаган дүйнө жок да. Эми ушунда биз арттырып, анан ар бирибиз ушул улуттук кийимди кийсек, ар бирибиз, мисалы эркектерибиз калпак, ошондой улуттук кийимдерибизди кийсек, ошол кече Малайзияга барганда дагы уюштуруучу тобу ошол өңү түсү ар түрдүү болгон строго ошол улуттук кийим менен чыгып атышты да. Бардыгы. Анан мен сурадым, ол өздөрү да улуттук кийимине аябай баа беришет экен. Анан улуттук кийим дейт, биз ушундай маарекелерде, айттарда, майрамдарда сөзсүз түрдө улуттук кийим кийебиз дейт да. Анан кечеги конкурста дагы биз карасак мажбурий түрдө кийип дейт, өзүбүздүн улутубузду, улуттук баалуулукту көргөзүп турушубуз керек. Деп өздөрүнүн улуттук кийим баягы аст үстү менен окшош кийип, анан башында бир кара допусу болот. Анан мындай белден тизеге чейин бир материалды ороп, кийим сыртынан ороп алат экен да, ушундай. Ошону бардыгы, мындайча айтканда, султаны дагы, премьер-министри дагы, кийим министрлери дагы, бүт ошол жердеги сүйлөгөндөр, уюштуруучулардын бардыгы ошондой кийип жүрүштү да. Биз дагы ошол негизинен мамлекетибиздин ичинде кийип жүрүү менен, майрамдарыбызда ушуну кийүү менен иншалла даңазаласак болот. Улуттук баалуулуктарыбызды ошондой эле өсүп келаткан балдарыбызга, жана мен үйдө айтып өткөндөй, буларга кыздарым өзү ошол мектепте окуп атканда кичинекейинен баштап эле улуттук майрамдарды, улуттук кийимдерди алып берип кийип, булар ошондон эле улуттук дегенде мындай көнүп калышканда, ошондой кылып туруп ар бир үй бүлө эле өзүчө, мындайча айтканда, кичинекейинен ар бир үй бүлө элечи өзүбүздү эле карап койсок, мамлекетибиз өсүп кетет. Ар бир үй бүлө эле. Демек үй бүлө өзүнөн баштап жанагы ата-эне өзү үлгү болуп, сиз айткандай, өзү кийип, анан балдарына ошону көргөзүп чоңойтуп кийгизсе эле, демек улутту сүйгөн, элди сүйгөн кыраан азамат уул кыздарыбыз өсөт экен да. Ошондой болот. Сиздердин студияга келип, убактыңыздарды бөлүп келип бергениңиздерге ыраазычылык билдирем. Кулай таалам алдыңыздарга дагы мындан көптөгөн багы жеңиштерди насип кылсын. Мариям айым, силерге да рахмат. Мынакей атайын бизге ысык көл жергесинен бери келип, атайын убактыларын бөлүп келип атат. Силерге рахмат. Бүгүн биздин студиябызда ысык көл облусунун каасы Самидин Каратабаев жана Мариям Абдрайымова Египет мамлекетинин Каир шаарында Куран жана араб тили боюнча мынакей илим алып жаткан карындашыбыз келип кетти. Силерге чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, кийинки эфирлерден көрүшкөнчө аман эсен туруңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.